ден соолуктун кадырын ууруп жаткан адамдан сура дешет. Ал нерсе колубузда турган кезде бизге көп дагы баркы жоктой сезилет. Кайрымдуу Бол фонду буга чейин дагы Кадамжай районунун тургуну бир нече жолу Анара Жаныбек кызы тууралуу видеолорду жарыялаганбыз. Анда ал боор оорусунан жабыркап, жан айласын таппай турганын айтып, 2 баласынын маңдайында аман соо отурса деп кайрымдуу элден жардам сураган. Дал ушул мекендешибиз азыр да сиздин аз да болсо жардамыңызга муктаж. Ичине суу толуп, оор абалда ооруканада жаткан учуру. Урматтуу көрүүчү, кайрымдуулук иште бирге бололу. Сиз дагы ушул видеону бөлүшүп, биздин каналга катталып, 100 сом тапсаңыз анын 5 сомун муктаждарга берүү менен дагы салым кошо аласыз. Korkunç var. Benim de iki balam var. Özüm karap çoğutsam deyim. Азыркы убакытта абалым өтө аябай начар. Kan түшүп кетти. 65 болуп. Азыр деле ошо больницада жатам. Кан алып. Başka ailem yok. Kırgız elim biraz жардам берип койгула. Суранам. Ар бир больницага жатыш эле көп акча кетет. Азыр ушул убакта менин курсагым монтуп шишип кеткен. Мондай болуп аябай шишип. Тура албайм, только жатамын азыр. Өз алдымча баса албайм. Ушундай кыйын убактамын азыр. Суранам, жардам берип койгула. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Кудай таалама чексиз шүгүрлөр болсун. Эмнеге дегенде сизди бизди Кудай таалам эң кымбат болгон ден соолугун бергендигине. Бирок ушул берилген нерселер кайсы бир күнү алынат бизден. Бүгүн биз барбыз, кайсы бир күнү биз жокпуз. Бирок бүгүн биз барбыз достор. Эң башкысы бүгүн барбыз, бакташайлы деп гана чакырык кылып келем. Бирок бар турган ден соолуктагы бир күнү Кудай бергенди билген Кудай алганды да билет экен. Таман астында өскөн чөп дагы бир күнү адам үстүндө өсөт деген сөз бар. Ошондуктан мен бул сөздөрдү мен айткым келет. Кече күнү эле бул карындашыбыз дагы жашынакай басып, оору сыркоо менен эч кандай иши жок. Эртеңки келечектен чоң үмүтү бар Анара болгон. Бүгүнкү Анара бүгүн момундай өмүр менен өлүмдүн алдында өтө кыйын абалда көз жаш төгүп, элинен жардам сурап тургандыгы бул өтө оор нерсе. Ошон үчүн достор, буга чейин Анаранын видеолору чыккан. Бул баарыңыздарга маалым. Бирок ошол чыккан видеолордо да бир аз топтолгон каражаттар болгон. Бирок ал каражаттар мына толук баардыгы жетиштүү каражат болбогондуктан баягы өзү иштебегендиктен күн санап ушул акчалар дагы короп бүгүн мынтип Индияга кете албай, эл жеткен Индияга жете албай, мындай ара жолдо бүгүн Анара турат. Эми эки баланын энесин аман калсын, ошол эки бала эне мээримине зарыкпасын десек, кел мекендеш жакшылык кылып коелу, жардам кылып коелу, жараткан берет жардам, биз себепкер болуп берели. Мен колуман келген ушул азыр Анара кайра чакырып, мына бир канча күн болду. Келип берип койсоңуз, Азамат байке тартып берип койсоңуз. Эми мен дагы жүрөгүм чыдабай бүгүн келип, убакыт таап чыгарып берген аракет кылдым. Менин колуман келген мен кылайын. Сиз колуңуздан келген сиз кылып, намазда дуа кылып, колдон келген колдон жасап коелу, достор. Кудай буйрса. Анан Анара Кудай берген дартына шифа берсин. Эртең жакшырып кетишиңерге тилектешпиз. Рахмат сизге дагы ушунчалык келип
Sözümдү жерге таштабай келгениңиз үчүн сизге даана Аллахым ыраазы болсун. Ден соолугуңуз чың болсун. Дайым ошол элдин кызматында жүрө бериңиз. Кудай буйрса берген бата тилектер кабыл болсун. Мусулмандын берген болгон акысы бар экен. Икро муслим дейт. Икро муслим бул мусулмандын мусулманга болгон акысы. Анын бири-бири болгон дуасы, бата тилеги жана анын ыраазычылыгы бири-бирине болгон. Бири-бирине болгон жардамы, көмөгү бул негизги милдеттерибизден экен. Ошо милдеттерибизди гана аткарсак, мындай төшөктө турган жандарды канчасын тургузуп алдык, себепкер болдук. Бул үчүн бул дүйнө акыретте Кудай сөзсүз үзүрүн берет достор. Ошондуктан биз менен бирге болуңуздар. Кудай буйрса көп-көп дуа кылып коюңуздар. Мына экран алдындагы реквизиттер Анаранын өзүнө таандык. Өзүнүн ушул кол телефонунда сиз канча салсаңыз, ушул Анаранын түзмө-түз өзүнө келе турган кылып, Сбербанк өзүнө ачылган, М-банк өзүнө ачылган, кимдир бирөөлөр барып түшпөйт. Болгону гана бизден чыккан видеолорго гана биз кепилдик бере алабыз. Бизден башка видеолордагы көчүрүп, урдап алып чыгарган видеолор үчүн жооп бербейбиз. Ушундай достор. Дайыма бирге болойлу. Алла Таала ошо берген дартына шифа берип, жакшылык кечишин насип кылсын. Саламатсызбы кыргыз элим. Мен сиздерден ушул бүгүнкү күндө жардам сурап сиздерге кайрылып жатам. Мен азыркы ушул убакта состоянием оор болуп, курсагым шишип, кан түшүп, аябай азыр кыйналып турган убактым. Ушул убакка чейин деле бул кайрымдуулук фондуна кайрылганмын.